Азыр Алтынбек Турдубаевич сунушу бар. Анан талкуулап турган чечим кабыл алабыз. Бүгүнкү кырдаалга алып келген ситуацияга байланыштуу мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизип атабыз. Бул жерде 3 эле маселе. Биринчиси форма 2-ни жокко чыгаруу. Экинчи маселе залогту 5 миллиондон 1 миллион сомго түшүрүү. Үчүнчүсү парокту 7%-тен 3%-ке түшүрүү. Бүгүн ЧП мезгилинде сессиядан каралбаганга байланыштуу бирдиктүү комитетти карап, ЧП бүткөндөн кийин чогулуп заседанияда карайбыз. Ошон үчүн бүгүн комитеттин режиминде бирдиктүү комитет деле карап койсок туура болот. Анан даярдап заседанияга 19 күнү алып чыгабыз. Болгон маселе ушул. Суроолор болсо жооп бергенге даярмын. Урматтуу депутаттар, мен деле азыркы маселени колдойт элем да. Азыр сунуш жакшы, терең анализдеп чечели. Эл эмнени айтып атат, биз эмнени ойлоп атабыз, туугандар. Келе тынч тарайлы да эртең уланталы. Бүгүн эмне үчүн жыйылып атабыз? Эмне болду кече? Шайлоо кандай жыйынтык менен болду? Эч ким бир нерсени пайдаланып аткан жок. Жок, андай сиздер андай кылып бурмалабаңыздар. Бүгүн партиялардын, элдин талабы ушул болуп атат. Ийре отуруп түз кеңешет эмне, парокту азайтканда эмне, акчаны азайтып койгондо, форма 2-ни жок кылгандан анан процентти азайтып, керек болсо 0 кылып коелу. Келишсин жаштарга, жаңыларга мүмкүнчүлүк бергиле. Барыбыз чогулуп олигархтык башкаруудан кетпейлиби? Кетпейли ушул рычагты качан кандай гана ограничение болбосун, кандай гана ограничение болбосун. Бул каршы иштейт. Макул 5 деп атасаңарбы, талкуулайлы. 5ке 3 менен 5тин бир консенсуска келели. 3% аздык кылат. Анда жанагы партия түзөлдү, лидер партиялар келет. Жок дегенде 5%га чүрөйлү. Андан кийин кызматтагы иштеп аткандар шайлоого барбасын. Эгер шайлоого барса кызматына кайта келбесин. Туура эле. Энд эле ушуну айтайын деп эле шайлооду баарыбыз өттүк. Отпуск алып туруп, зам министрлери деле баары чуркап жүрдү. Ошону жокко чыгарышка. Шайлоого кеттиңби? Кеттиң кызматыңан анда. Ушуну кирели. Урматтуу депутаттар. Мындай кылсак, негизи ой туура. Бирок ошо пайызды чүрүш керек дегенчи. Бирок эл бүгүнкү күнү башка нерсени талап кылып атат. Жанакы партиялык тизмеде кимди сиз Алтынбек Турдубаевич сиз көтөргөн элеңиз го бир маселени. Партиянын ичинен дагы ким депутат болорун элге мүмкүнчүлүк бериш керек депчи. Жанакы аты түз шайлоону. Эшек иштейт, ат жейт болот дагычы. Урматтуу Алтынбек Турдубаевич, сиздин берип аткан сунушуңузда галет жок. Форма 2-ни жок кылышыбыз керек. Парокту азайтышыбыз керек. 3 эмес 1 кылсаңыз дагы мен макулмун. Кандай капаш? Урматтуу кесиптештер, биз бүгүн укук талаасына экинчи кадамды таштадык. Эгерде азыр Алтынбек Турдубаевичтин мыйзамын комитетте колдоп берсек, бул 3-чү кадам. Ушуну кылбагандыгыбыз үчүн чатак чыкты. Мына өзгөрүүлөрдү ар бирибиз карап чыгалы. Өзгөрткөнгө мен каршы эмесмин. Бирок мына жогоруда айтып өткөн коллегаларым, кызматта иштегендер шайлоого барбасын, же кызматын тандасын, же депутаттыкка туура тандасын. Андан кийин парок боюнча анан бүгүнкү киргизилип аткан өзгөртүүлөрдү ар бирибиз дыккат карап чыгайлы. Анан кийин обсуждение кылайлы. Тез аранын ичинде карабай туруп кабыл алганга укугубуз да жок бүгүнкү күндө. Жок, урматтуу депутаттар, мына мыйзам менен кетели. 61 депутат болуш керек. Аппарат карагыла. 61 депутат болуш керек шерде. Канат Келесбекович. Жок. Ачылганда Канат бул комитет бул жалпы жогорку кеңештин комитети болуп атат да. Жалпы жогорку кеңештин комитети деген бул 61 болуш керек. Кворум болуш керек. Жок, бул жалпы жыйын болуп атат, жалпы жыйын болуп атат. Канат Келесбекович, токтотуңуз мына играларыңызды. Айнанайындар. Токтотолу. Ойнотуп атып ушул оюнга алып келдик. Кечеги шайлоонун жыйынтыгы дагы ушуга алып келди. Биз ушуга баарыбыз мен кошулуп күнөөлүбүз. Качан биз мойнубузга алабыз? Качан биз ушунубузду токтотобуз? Урматтуу элим, журтум,
Урматтуу партиялар, угуп аткан жаш партиялар, мына көрүп атасыңар парламенттин жүзүн. Ушул сөздөрүм мен буга чейин ушул мыйзам кирип атканда дагы биз айтканбыз, кабыл албай коюшканбыз. Ушул парламент мына жыйынтыгын алып келди. Азыр дагы ушуга алып келсе, мына жарымынан көбү сыртка чыгып качып кетишти. Мына кайтыгер эмес, аз эле депутаттар калды. Мына силердин парламентиңер эртеңки алып келе турган жеңилдикти бере тургандырга каршы болуп атышат.